Байыртан эли бай келген, тоолору бийик мал кенен, акылман чыккан хан чыккан, балбай баатыр алып чыккан дегендей сонун жазылган ырлардай болуп, урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Бүгүнкү биздин каармандарыбыз атайын Балбай айыл өкмөтүндө Балбай ата келиндери деп түзүлгөн шайыр апалар тобу бар. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Азыр биз болсо чай үстүндө сырдашуу болуп, чайга отурганга чейин апалардын жагымдуу бир ырына көңүл салып туралы. Кымбат салты болсо да, кыз болуп калганыма сүйүнүп. Кыйла элди кымбат салты болсо да, кыргыз болуп калганыма сүйүнүп. Көңүлүңдү сапырылып алыска, көрү толкун көптү карай түрүлгөн. Көп жерлерден көп сонун эл болсо да, кыргыз болуп калганыма сүйүнүп. Көп жерлерден көп сонун эл болсо да, көлдүк болуп калганыма сүйүнүп. Түндө туруп түпсүз ойго үңүлөм, түгөндөгөн кирилүүгө жүгүнөм. Күнөр көздөн күлкү чачкан жүзүмө, түптүк болуп калганыма сүйүнөм. Түнөрбөстөн күлкү чачкан жүзүмө, түптүк болуп калганыма сүйүнөм. Тирүү карап турган өңгүлөм, сүрөттөгү селесиңе жүгүнөм. Болгондо да балбан баатыр атанын, келиндери болгонума сүйүнөм. Сайраңдаса салтанаты келишкен, сары булактык болгонума сүйүнөм. Кыйла элди кымбат салты болсо да, кыргыз болуп калганыма сүйүнөм. Мына эки бүгүнкү ушул передачага чыгып аткан шайыр апалардын тобун ушул Сары булак айыл өкмөтүнүн территориясынан эки айыл бар. Күрмөнтү, Сары булак. Ушул айылдардын пенсияга чыккан, мурда эл чарбасынын ар кайсы тармагында иштеп жүргөн апалардан түзгөнбүз. Кыргыз калкына, казак калкына аттын кашкасындай таанымал атабыз Балбайдын атын алып жүргөн айылга уюшулуп аткандан ушул апалардын баары негизинен Балбай атанын келиндери болуп эсептелгенинден Балбай ата келиндери деген атты койгонбуз. Эл да туура көрдү. Ошентип 1 жарым жыл даярданып, 3-чү туруна республикалык шайыр апалар телеконкурсунун. Ошондон барып жеңүүчү болуп, 3-чү орунду алып келдик республика боюнча. Лауреат болуп келдик Ош шаарынан. Андан кийин бул апалардын ар бирине токтолуп отурсак убакыт көп кетет, бирок негизинен бардыгы көп балалуу энелер. Азыр чоң эне, тайыны болуп отурушкан кездери. Бизге жаңадан келгенде кээ бир апалар ден соолугу начар эле. Кээ бир апалар ушундай турмуштун ар кандай нерсесине кабылган апалар бар. Ошолордун баары ушул биригип иштегенден кийин ооруган жерлери басылып дегендей көңүлдөрү ачылып, кадимкидей өзүлөрүн мындай толук кандуу кыргыздын бактылуу апаларынын бири катары сезип калышты. Өзүбүздүн ичибиздеги ынтымагыбыз мыкты,
Мен баягы көркөм жетекчи болгондой негизинен ушул көркөмдүк жагына сценарийин жазып берем, ошолордун ар кандай сценкаларын, оюндарын коюп берем, музыкалык жагын жетектейм. Анан чынында жаш улгайып калгандан кийин кишилер кээ бирөө кичине жаш бала сыяктуу таарынчаак болот, таарынып калмайлары бар, сүйлөбөй калышат, кайра кечирим сурап күйлүп калабыз. Ушундай булар менен иштөө кыйын да, анан көңүлдүү да, жакшы. Анан айылда азамат жигиттер бар, күрмөнтү өзү чоң айыл, ар кайсы жактарда иштеген мыкты балдар, кыздары бар. Ошолордон биз эми күндө дебейли, учуру келгенде жардам алып турабыз. Рахмат, ушул бүгүнкү сүйлөп аткан учуруман пайдаланып ошолорго рахмат айтып койгум келет. Рахмат, иштери илгери жүрсүн, өздөрү аман эсен болсун. Андан тышкары бизде бир жакшы айыл өкмөт башчысы бар, Жоомарт деген жигитибиз. Бул эмне сөз болсо да биз менен кеңешип, ушу ар дайым жакшылыгын аябайт. Эми айыл өкмөткө биз түз эле мойнуна отуруп алгандай, айыл өкмөттүн анчалык мүмкүнчүлүгү жок экен, чектелүү экен. Ошого карабай болгон жардамдарын берип турушат. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, биз ушинтип атайын Күрмөнтү айылына алыскы Борбор калабыздан бери жол айрытып келип калдык. Бул жакта Балбай ата келиндери, Шайыр апалар күтүп атат болуш керек. Ой, саламатсыздар. Саламатсызбы. Жакшыбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы отурасыздарбы? Биз атайын баягы Пирамида каналынан сиздердин ушундай талантыңыздарды элге чагылдыралы деп келдик. Анан апалардын ырдаганга денсаулуктары бардыгы жакшы, өзлөрү даярбы? Сиздер даярсыздарбы? Анда жүрүңүздөр, чай үстүндө сырдашабыз. Саламатсыздарбы? Жакшы турасыздарбы? Денсаулугуңуздар жакшыбы? Эми биз атайын Борбор калабыздан бери Пирамида каналынан келдик. Чай үстүндө сырдашалы деп, анан сиздердин ушундай талантыңыздарды биздин калың элге чагылдыралы деп келдик. Бардыгыңыздар тең даярсыздарбы? Мүмкүн болсо, азыр көргөнүңүзгө караганда ушундай. Бул да кыргыздын бир чоң жетишкендиги, ушу шырдак жасап атыптырсыздар да. Ушу шырдак жасап аткан маалыңыздарда биздин көрүүчүлөрүбүзгө мүмкүн болсо бир талантыңыздарды көргөзүп бериңиздер. Анан калганын чай үстүндө отуруп сырдашабыз. Азыр эмне кылып атасыздар ушул тапта? Дагы. Биз апалар бир эле ыр менен чектелген жерибиз жок. Ушинтип отуруп өзүбүзчө мына азыр бул шырдакты бүтүп атабыз. Кудай буйрса, бул шырдакты бүтүп атабыз. Мындан мурун биз боз үйдүн жасалгасын жасаганбыз. Боз үйдүн боз үй жасалып, аны бүткөндөн кийин ана бул шырдакты баштаганбыз. Эми дагы Кудай буйрса, келечекте дагы боз үй жасап саталы деген чоң максатты коюп атабыз. Ага чейин ушу боз үйдүн ичине боз үй өзү кыргыздын нукура боз үй болгондуктан шырдагын жасай берели деп, мына ушул азыр шырдак жасап бүтүп атканда. Жакшы экен. Бул шырдакты мисалы үчүн канча күндө узунтуурасы канча күндө жасап бүтөсүздөр? Убакытты узун эле аласыздар. Бул эми ушунча аял биригип жасаган нерсе бат эле бүтөт экен. Бат эле. Биз моурекини 2 жуманын ичинде бүтүп атабыз. Жакшы. Биз орто жерден биз дагы баягы кыргыздын аялдары аябай тиги ишмер эмес, биз банан экономичный кылып ортосу астын мурун дорожка менен жасап келгенбиз. Жасап келишкен. А муну биз таза нукура болсун деп, мунун астын да кийиз кылдык. Анан үстү дагы мына ушул кийиздерди боеп мындай кылып жасап, анан жээкти да өзүбүз ийребиз. Бизде жээ кийирчилер баарыбыз эле бир жумушту жасай бербейбиз. Жээ кийиргендер, ийипчилер ий кийиришет. Анан муну деген баарыбыз күндө чогула албайбыз. Могу бөлүп кылып, бөлүп кетебиз дагы үйдөн бүтүрүп келебиз. Анан чогуу момундай болуп бириктире турган маалда гана мынтип чогула калабыз дагы бир жерден жасайбыз. Кайсы ырды даярдап турасыздар? Эми биздин репертуарда көп эле ырлар бар. Биздин могу жерден азыр сиздерге Керимкан апабыз өзү ыр чыгарат бул киши. Анан биздин көркөм жетекчибиз Жекшен Тагаевич огон чыгарат, композитор, огончу. Анан биз ошол апанын, анан агайдын ырларын көбүрөөк ырдайбыз. Анда азыркы ырыңыздарга жалпы элибиз күбө болсун. Хорошо, анда азыр биз
эсиңдеги курбум баягы деген Керимкан апабыздын ырын ырдап коелу. Чындыгында, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен дагы аябай таң калдым деп айтсам болот. Анткени баардык апалар, шайыр апалар, Балбай ата келиндер баардыгы тең таланттуу экен. Баардыгыңыздардын тең талантыңыздар таш жарган сонун ырчылардан экенсиздер. Эң негизгиси баарыңыздар тең ден соолукта болуңуздар, дагы да болсо чыгармачылык ийгилик каалайлы. Анан эжеке мен таң калганым, бул жипти ары сүйрөп атасыз, бери сүйрөп атасыз, эмне кылып атасыз? Мен учук ушул жиптин учугун чыгарып атам. Илгери ушул шона кылып жипти ийрип алып жасашты. Азыркы деле мындай жоо жиптерди ушундай кылып учугун чыгарсак, тиккен кезде шыр өтөт дагы. Ийнени да сактаганга абдан ыңгайлуу. Анан илгертен айтылып келинген учугун уласын деген. Анан ошол сыяктуу азыркы жаштарга дагы учук уласын, ушундай жиптин учугун чыгарганды үйрөнсүн деген максатта биз жаштарга дагы айтканыңыздар келсин, ишиңиздерге ийгилик. Анда бирден берүүбүз. Атайын чай үстүндө сырдашуу болгондон кийин жүрүңүздө калганын дасторкондун үстүндө чогулуп алып чай үстүндө сырдашалы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушинтип Балбай ата келиндери менен, шайыр апалар менен жалпак тил менен айтканда ушинтип чай үстүндө отуруп калдык. Азыр апалар, үшүгөн жоксуздарбы? Жок. Мен сиздердин ар бириңиздерге чай куюп берем. Негизи эркектердин ар бир жасаган тамагы дагы, чайы дагы таттуу болот деп коет экен. Анан ошол тууралуу биринчи мен сиздерге сөз башынан кылып сиздердин жетекчиңиздер Замира айымга кайрылгым келип атат. Мырзалар, чын эле жасаган тамак таттуу болот деп айтат Замира эже. Ошого кандай карайсыз? Туура элеби же болбогон эле сөзбү? Жок, туура. Эң туура. Жардам берсе жакшы эле. Эми баардыгын жасай аласыздар да. Бирок кээде монтип чай куюп берсеңер биз ыраазы эле болобуз. Сиз мындай мырзалардын колунан чай ичип көрдүңүзбү беле? Ооба да. Ичип эле жүрөбүз. Көп эле мырзалардын колунан чай ичкенсиз, анда жакшы экен. Келиңиз, эми биздин көрүүчүлөрүбүзгө да кызык. Балбай атанын келиндери деп коюлуп калгандын мааниси. Биз эми өзүң айтып, атын айтып койбодуңбу? Биз келин болгондуктан а кишинин атын айтпайбыз. Туура. Атабыздын келиндери деп эле коелу, өзүң айтасың. Биз эми кандай десек, ар кайсы айылдан чогулсак же болбосо райондун көп эле айылдары бар ошолордон чогулсак, анда кастинг өткөзөт элек. Биз бири-бирибизди жакшы билген бир эле ошо атамдын келиндерибиз баарыбыз. Анан канча жыл болду ушул астыбыз 40 жылдан ашты. Эң аркабыз 35 жыл болуп калды ушул айылда жашап. Бала бакыралуу болуп, үй бүлөлүү болуп тургандыктан
бири бирибиздин сырыбызды жакшы билебиз, анан эле чогулуп алдык. Ай тиги жакшырдай чыкыралы, бул жакшырдай чыкыралы деп эле. Анан биз жалаң эле ыр-ырда отура бербестен кийинки күндөрдө көп бир жакшы нерселерди кошо алып жүрөлү деп иш кылып атабыз. Жогоруда дагы айтылды, боз үй жасап, мындай бир баягы өкмөтүбүздүн туризмди өнүктүрөбүз деген иш-чараларына жардам кылып өзүбүздүн айылдан дагы. Сонун өйдө жакта жайлоолорубуз бар. Максатыбыз да келечекте боло турган. Ошо жайлоого боз үй тигип алып, ошо жакка барып ырдап, иш кылып, балдарыбызды эс алдырып турсак деген максат менен боз үй жасаган жатабыз. Жакшы. Бул ушул апалардын тобун түзүш керек болуп, сизге бул идея каяктан келип калды мисалы үчүн? Бу телевизордон рекламаны уктук. Анан кыздар биздин айылыбызда төрайым Роза айым биринчи жолу эже ушундай жакшынакай реклама жүрүп атат. Ошондой катышып көрсө кандай болот деген сунуш түштү. Анан бири-бирибизди чакырдык. Кой тигинче кыралы, мунча кыралы деп эле баарыбыз топтошуп эле баардыгы колдошту. Анан 2017 жылы ошо 12 айым чогулуп ушундай жакшынакай атабыздын атын алып түзүп алдык топту. Тобуңуздарда азыр канча апалар? Азыр ушу күндө 13. Башында канча апалар чогулдуңуздар эле? Башында бир 15тен ашканбыз. Муну негизи чындыгында баягы чыгармачылык инсандар аябай кенен түшүнөт, терең түшүнөт. Себеп дегенде 12-13 апаны ээрчитип алып, мисалы үчүн Ошко барыпсыздар, ал жактан грамоталар, жеңишкендик баягы ийгиликтериңиздер бар экен. Ал жөнүндө да биздин маалыматыбыз бар. Анан дагы демөөрчү деген бири бар эле. Анан өзүңүздөр каржылап атасыздарбы, же демөөрчүлөр барбы? Ушул айыл өкмөттөн чыккан балким эр азамат жигиттерден барбы? Бар, кантип эле жок болсун. Биз эң биринчи ушул өзүбүздүн айылдагы бала бакырабыз демөөрчү, айылдагы сакалдуу аталарыбыз демөөрчү. Биз Ошко жөнөп атканда ошо эки айылдын Бишкектеги дагы тургундары абдан чоң жардам көрсөтүп, жолубузду ошо жакта эс алганыбыздын баардыгын чогултуп төлөп беришти. Биз ошо кишилердин аркасы менен Ошко барып келдик. Жакшы. Ошондой эле Каркыра деген коом бар экен. Сиздерде. Ушул Түп районунда. Ошо Каркыра коомунун да кичине жардамы тийип атат? Тийип жатат. Ошо Түп коому, Каркыра коому алар дагы бизге демөөрчү болуп жатышат. Мындай мисалы үчүн сонун көйнөктөрүңүздөр бар экен, кийимдериңиздер мисалы үчүн баарыңыздарга тең ажайып жакшы жаралышкан экен. Ак жоолук, ак кийимдер. Анан ушул кийимдерди ким ойлоп таап атат сиздерге? Биз эми мындай атайын балким дизайн жалдап атасыздарбы? Жок, дизайн жалдабай эле турабыз. Биз эми баягы этно кийим деп Оштон чоң номинант алып келгенбиз. Бизде дагы ошо грамотабызды көрсөтүп кетерсиң. Биздин кийимдерибизге эң мыкты этно форма деп номинант берген. Буну болсо биз кандай табабыз? Баарыбыз чогуу отурабыз. Анан кийип көрөбүз. Баягы көйнөктүн өңдөрүн көрөбүз. Ар бирибизге бул кандай жарашат бизге деп. Анан мындай көпчүлүктүн сөзүнө карата эле тандап алабыз. Ай бул жарашты, бул жарашкан жок деп эле апаларыбыз өздөрү айтат. Ай могу свети жакшы экен, мындай кийели. Бул жолку да көк кийели, бул жолку да сары көйнөк кийели деп эле өзүбүз чечебиз. Өзүңүздөр эле тандап алат экенсиз. Ооба, эч кандай дизайнер эчтеке жалдабайбыз. Бүт баары өзүбүз. Чындыгында чоң жетишкендик экен. Негизги кийимдерди ким тигет анда? Бизде ооба Жипара деген тикмечи кызыбыз бар. Бул кызыбыз өзү жеринен эле тикмечи, ишти жакшы кылат. Баардыгыбыздын размерибизди алып алган. Биз ошо формаларыбызды ай момундайынан кыргызча нукура
көйнөктөрдү кийип элибизге дагы айылдагы келиндерге дагы жайылтып атабыз деп ойлойм. Себеби өткөндө бир тойдо жүрсөм, ай могу көйнөктөрүңөрдү мен таратып ийди экен деп ойлосом, көрсө айылыбыздагы келиндерибиз кийип алыптыр. Бул эң жакшы деп ойлойм. Себеби кыргыздар илгери этеги кенен, башында жоолугу бар көйнөктөрдү кийчү турбайбы? Азыр бизди көрүп алып, айылыбызда келиндерибиз дагы ошондой формага өтө баштады. Бул өнөрчүлүк каяктан кетип калган сизге? Кийим тигүү. Эми бул өнөрчүлүк мен өзүмдүн энем эме болчу, кол өнөрчүлүгү жакшы болчу. Ошондон калса керек, мен деле мындай үмүттөн жокмун. Сизге үйрөткөнү барбы же өзүңүз эле ойлоп? Өзүм эле. Мындай дизайнерди биздин жетекчи Замира эже өзү тандайт. Мындай кылалык, мындай тигелик деп баарыбыз кеңешебиз, сүйлөшөбүз. Анан ошо ой менен анан баштап анан тиге баштайм. Мен баарын размерлери менен баарын өлчөп көрүп анан өзүм тигем. Бир көйнөктү канча күндө тигет экенсиз? Жана кийизди го мисалы үчүн баштаганда баарлап туруп 2 жуманын ичинде жасап туруп келдиңиз. Бир көйнөкчү. Мен бир көйнөк мен мындай жакшы эметсем, ылдам жасасам эле 1,5 күндө бир көйнөк тигилет меники. Эртең менен бычам 1-2 саатта анан тиге баштайм. Үйдө машинкаларым баары эле бар. Өзүм бычып, өзүм тигем. Жардамчыларыңыз дагы барбы? Жок, өзүм эле тигем. Өзүңүз? Өзүм эле баарына. Кийим боюнча баардыгын тең жасайт экенсиз. Ошондой эле баягы элечек тууралуу да сурагым келип атат. Элечектерди ким жасайт? Аны да өзүңүз? Элечектерди да мен өзүм ороюм. Баягы бизге эми илгерки элечектери 15-18 метр менен оролчу экен. А биз азыр баягы өзүбүзгө ылайыктап концертте жүрөбүз, тияк буякта жүрөбүз. Ошон үчүн азыр баягы обманка деп коет экен. Жеңил кылып, башка тердебегендей кылып, жеңил кылып 5 метр материал менен элечек жасайм мен. Баарына өзүм ороюм элечектерди. Жаңгыз эле бул Шайыр апалар эмес, азыр айылда деле энелерибиз бар. Алардын баары заказ беришип, азыр ошо баары элечек кийип калышты. Азыр баягы илгерки эмеге өтүп атышат, баары эле азыр биз эмес, азыр айылдагы апалардын баары эле элечек кийип калышты. Ошо мен орогон элечектерди кийип. Элечек тууралуу дагы өзүңүз билесизби? Мисалы үчүн эмне үчүн илгери 17-18 метр элечек орогон? Ал эми илгерки айткандар боюнча апалар элечекти ороп алышып тала түздө жүрүшчү, жайлоолордо жүрүшчү, анан бала төрөлгөндө баланы орошчу экен, башынан ала коюп ак элечекти. Анан каза болгондо дагы кепинденип өзүнүн ошо элечектин материалына кепиндеп анан коюшчу экен элечекти. Ошондон эме болду. Ошон үчүн көп азыркы биздин элечектер 5 метр менен оролот. Мен кайрадан Замира эжеге келгим келип атат. Замира эже, мынча кишинин башын бириктиргенден кийин азыркы жаңы сөздөр менен алганда продюсер деген болот, администратор деген болот, ошондой эле менеджер, бухгалтер дегендер болот. Акчанын баары канча акча түшүп атат, бир жактан канча акча табылып жүрөт. Ошондо сиздер кимдерди шайладыңыздар? Мисалы үчүн араңыздарда администратор барбы? Бар. Өзүңүз эле баардыгын тең? Жок, мен өзүм жетишпейм да. Биздин апалар өздөрү эле аябай таланттуу, ишкер, демилгечил апалар өздөрү эле эң биринчи биздин Роза айым көп баарыбызды чынын айтсак баягы чогултуп, администратор болуп, өзүң айткандай кыймылдатат, чынын айтсак. Эми баарыбыз кээде баягы турмуш шартка байланыштуу үй жайда окотту да таштаганга болбойт да. Ошол убакыттарда көпчүлүгүн Роза айым жардам берет. Бухгалтер дегенчи? Акча эсептегендерден жаны да баарыңыздар тең чогуу болду. Биздин бухгалтерыбыз, эсептөөчүбүз Шайкүл эжебиз. Бул киши Керимкан апабыздан кийинки эле сакалдуу. А киши дайыма ай кыздар баланча сомун кылгыла, мындай жыйнагыла, тигиндей алгыла, бул акчаңарды бияка жибергиле деп жакшынакай кептерин айтып, акчабызды чогултуп, эжекебиз дайыма бизди финанс жагынан тууралап турат. Акча маселесин чечип турат. Мен ушу акча тууралуу эжекеме келем. Шайкүл эже, сиздерде мисалы үчүн акчанын баардыгын тең сизде чечет деп айтып атышат. Анан бул жакта эң көп акча чогулганы канча болду сиздердин уюшулгандан бери? Биз уюшкандан бери
көп эле акча чогулуп атат. Мисалы үчүн биринчи эле уюшулган кездерде биз өзүбүз жаныбыздан 5000ден чыгардык. Кийим алганга, формаларды алганга 5000ден чыгарып, ошону топтоп туруп, анан кийим кечек алдык. Биринчи формабыз мына ушул форма. Үстүбүздө кийип турган ушул форма. Андан кийин акча чогулттук. Экинчи формага 70 000 чогулттук. Эң чоң чогулткан акчабыз ушу 70 000 сом. Ошону Сөлкөбайга кетирдик, кийим кечеге кетирдик. Иши кылып, ымыян, чымыян бул жерде аябай көп болот экен. Ошонун баардыгын расходтолдук. Андан кийин кайра 60 000 чогулттук. Акча эми керек деген жерде чогултуп электабыз. Анткени бизге эң биринчи чогулган кезде эмнеден баштаарды билбей, биз айыл өкмөт анан акимдер спонсор кылат экен деп ойлогонбуз да. Анан кийин акимден акча берди бизге, бөлүп акимияттан. Андан кийин тиги айыл өкмөттөн берди биринчи жолу. Мына ошолорго бир сыйра жеңилирээк кийим алдык. Ал бир сыйрабызга эле жетип калды. Эң эле жеңил эле капроновый көйнөк, анан кичинекей пенжек, сенжек бирдемелерге эле жетти ал акчабыз. 10 000ден 20 000 сомубуз. Андан кийин койгон болбойт экен дедик да, көбүрөөктөн чогулта баштадык 5 000ден. Андан кийин 6 000ден чогулттук, 7 000ден чогулттук. Анан немени аспаптарды алып калдык. Аса таяк, жанагы доулбас, така, озгомуз булардын баардыгын алганга ошо бир топ акчалар кетип калды. Анан биздин баскан турганыбыздын баардыгын эле биздин балдар спонсирует этет. Бала чакабыз. Айыл өкмөттөн жоомарт баскан турганыбызга, мисалы үчүн ракка кетип атсак, бензинин соляркасын куюп берет кетип аткан машинабизге. Анан акимияттан колдоо көрсөтөт. Ошол. Анан Моорекил жерде бизге 40 кыз коому бар. Гүлнара Дегенбаева деген мына Моорекил Светлый мыстагы эне мээрими деген жетим балдар үйүнүн жетекчиси. Мына ошол бизге мына Моорекил 70 000 сомдук келеген кыякты ошол подарок этти биздин шайыр апалар тобуна. Биз рахмат айттык ушунчалык, рахмат. Биздин ушу талантыбызга, биздин чыгып атканыбызга көмөк көрсөтүп, эми айылдан деле чыгат. Баягы концерт берип антип калганыбызда кой бергени бар, тыйын бергени бар. Ошонун баары спонсирует этилет да. Кой берген, тыйын берген, ошол акчанын баардыгын тең сиз өзүңүз мойнуңузга алат экенсиз. Ооба. Анан бул жакта баардыгын тең тактап отчет бересизби? Сөзсүз. Бир тыйынына чейин жазылып эсептелет. Анда-санда разногласие болот, эми жылып кетет экен да. Анан кайра аны тактайбыз, тууралайбыз. Араңыздарда ошо инструмент тотойсуздар. Мисалы үчүн аккордеон четкен бар экен. Ал бир ылды жада алса оонда чейин чыгып берет экен, э? Ошондой эле комуз четкен, же болбосо аса таяк баарыңыздарда бар да мындай өнөр. Ооба. Аса таяк, тай туякты баарыбыз чертебиз. Тай туякты талай кыл чертет. Аса таякты Замира, Роза, шылдыракты Жаркын, озгомузду Алмагүл экөөбүз чертебиз. Комуз черткендер барбы? Комуз черткен бар, мына Жылдыз чертет, анан дагы Гүлмира деген да бир кызыбыз бар эле, ал үй бүлөгө байланыштуу ал така иштебей туруп атат биз менен. Жылдыз чертет. Эжекелер, ким жооп бере алат? Көпчүлүгүн кайсыл жакта даярданасыздар? Же мен жетекчиге кайрылсам, же араңыздардан жооп бере тургандар барбы? Биз эми бул шайыр апалар репетицияны айыл өкмөттүн атайы өзүнчө бир кабинет бөлүп берген бизге. Биз ошол жерден дайыма даярданабыз. Көбүнчө түштөн кийин баягы айыл өкмөттөгү кызматкерлерге жолтоо болбой эле деп түштөн кийин чогулабыз. Анан экинчиден бул жер бизге өтө ыңгайлуу, себеби жолдун боюнда. Баарыбыз ошол жерге тез чогулабыз дагы, анан ошол жерден программаларыбызды түзөбүз, концерттерге даярданабыз. Ырларыңыздарды ким репертуар тандоо деген болот да. Ошондо бул ырды, тигил ырды Репертуарды биз өзүбүздүн мекенибиздин патриотубуз деп эсептейбиз. Ошол себептен көбүнчө өзүбүздүн авторлордун ырларын алып чыксак деп аракет кылабыз аябай. Себеби биздин мүчөбүз Керимкан апабыз аябай жакшы ырларды жазат, өзүнүн китептери бар. Ошол китептерден карайбыз, анан өзүбүздүн музыкант агайыбыз Жекшент агайыбыздын ырларын музыкасы менен эженин ырларынан көбүнчө обон чыгат дагы, анан ошолорду ырдааганга аябай аракет кылабыз. Себеби бул ырлар бизге аябай жакын да. Мисалы үчүн биздин репертуарда 2 ырыбыз бар. Ушул ырларды биз бир жарым күндө эле даярдап чыктык да. Норуз деген ырыбыз бар. Анан
жанагы сүйүнөм деген ырыбыз бар, анан эсиңде курбум баягы деген ырыбыз, анан көктөм деген ырыбыз бар да. Ушу көктөм менен Ноорузду ушу бир 2-3 сааттын ичинде эле чыгардык да. Агайыбыз өзү да аябай таң калды, ушундай жакын ырлар болот экен. Биз ушу бир күндө эле эме болгон жок да, ушу. Кыйналбай эле жарым күндө, жарым саатта эле даяр болдук да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу берүүсү уланууда. Азыр жалпы атайын шайыр апалар, Балбай ата келиндери даярдалган сонун даамдуу кыргыздын 5 бармагы жана устухандары келип калыптыр. Келиңиздер. Бүгүнкү биздин шайыр апалар Балбай ата келиндеринин жакшы ырларын жазган. Апа, сиз канча жашыңыздан баштап ушу ырларды жазып жүрөсүз? Ырды кичинекейимде мектепте окуп жүргөндө кичине жаза койчумун, анан өзүм негизи жазбай эле мээме эле сактап жүрчүмүн ырдын баарын. Ошо көп ырлардын баарын эле мээме сактап эле, анан кийин мен абышкан болбой, жаз тиги дептерге жаз деп, анан жазып калдым. Ырды ырдаганда эмне биздин тубагыбызда жумуш катуу эле болчу, аябай. Чын эле, азыр деле катуудур, бирок ал убакта катуураак болчу. Мен жанагы кир жууп атканда, басып баратканда, ушундайда ырдап жүрүп эле анан ошо боюнча калып калыптыр көп ырларым. Азыр көп ырларым да унутулуп калды. Могу эсиңде курбум баягы дегенде, эсимде мектепте окуп жүргөндө мындай шүйдүрүмдөрдү жайлоодо көп жүрчүбүз. Ошондо жазылган эсимде. Анан кийин калгандарын кийин жазып калдык. Ал ыр деле келе бербейт, ыр деле бир убак менен бирдеме менен келип калат да, ыр деле жөндөн ыр келе бербейт экен өзү. Эми ыр дегенде жакшы, ырдап жүргөндө жакшы. Ырдап жүргөнгө аракет кылам, өзүм деле кыңкылдап эле ырдап жүрөм. Могу биздин апалар, мына баары тең эле ырчылар болулар. Булар эмне үчүн жеке менчикти ырдашпайт билбейм. Жеке менчик ырдагандар баары эле шумда ырдап болгон баары эле. Анан булар хор кылып, биринин айтканын бири угуп, ынтымактуу, булар жакшы. Биринин сөзүн бири угуп, жакшы ынтымактуу немелер, апалар. Ушулардын эми ак жолу ачык болсун, дагы эле шайыр апа болуп бара беришсин. Арасында мени жумушап алып атышат, мени дагы тиги жүргүн деп. Мен дагы келип калам кээде. Апа, ошол дагы жазган ырларыңыздан бир ыр окуп бере аласызбы эсиңизде? Жаш кезимде мен мындай ырдаган экенмин, аны азыр чалынып атканда эстеп атпаймынбы? Чалынамын, бас албайм бүдүрүлүп, сүйлөп калсам жактырбайт жаштар күлүп, сезимимден уялап түркүм бүлүп, жалтанамын жаштардан, корунамын жаштардан, кошо жүрүп, ай бирге жүрүп. Ичкен тамак көп жакпай баягыдай, суу жетпеген дарактын сабагындай, бүткүл мүчөм бүлүнүп бара жатат. Эмне калды өзүмдө, не бар дейсиң өзүмдө, аягыдай, ай баягыдай, күлгөн күлкүм жарашпай баштагыдай, гүл өмүрдү күбүлтүп таштагыдай, сейреттейбиз өмүрдүн элегинде, суу жеп кеткен өзөндүн, суу жеп кеткен чоң сайдын таштарындай, ай таштарындай. Эми апа, кийген кийим жарашпай мурдагыдай, дарманым жок эмнегедир жылдагыдай, мекендеген өмүрдүн шат күлкүсүн,
Mezgili jokko жаштыктын, жыргал жокко жаштыктын, жылдарындай, ай жыргалындай деген сыяктуу. Эми азыр чалынып. Дагы бул ырыңызды дагы уланта берсек, баягына чейин бүгүнкү күн кечтик болуп кетчү дейт. Ошондуктан баягы көлдүн салты менен, ысык көлдүн салты менен ушундай ысык тамак келгенде жакшы бир батасын берчи эле. Мынакей тамак келдим, тамак жалдыратып койгондо болбойт. Омийин. Эми о биз шайыр апалардын ден соолугу жакшы болсун. Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук, үчүнчү байлык оң соолук дейт. Ак жоолукта болсун, момундай оң соолукта болсун. Биз тиги тартып ошондон бери ат тартып суу басып келген балдар аман эсен болсун. Ушундай жакшы иштерди иштей бергиле. Азыр жаш убакта иштеген жакшы болот. Ошентип иштеп эл көзүнө көрүнүп, бизге окшогон карыларды, шайыр апаларды дагы эле тартып аман эсен жүрө бергиле. Баарыбыздын ден соолугу жакшы болсун, ак жолубуз ачык болсун. Балдарыбыздын жыргалын көрөлүбүз балдар. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип Балбай ата келиндери, шайыр апалар атайын түп жергесинде, түп районунда Сарыбулак айыл өкмөтүндө уюшулган экен. Баарыңыздарга тең ушул апанын берген батасы кабыл болсун деп кошулам. Баарыңыздардын ишиңиздерге дагы да болсо ийгилик болсун. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүндө кенен сырдаштык деп ойлойм. Дагы да болсо биз менен байланышам дегендер экрандын алдында телефон номерлерибиз жазылып турат. Бизге чалыңыздар, байланышыңыздар. Дагы ушундай чай үстүндө сырдашууда жолукканга чейин аман болуңуздар.